Биз Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультети 2013-жылы ачылганбыз. Ачылгандан баштап ушу студенттерге Кытай тилин үйрөтүп келебиз. Биздин факультетибизде учурда Кытай таануу, лингвистика, филология жана программная инженерия багыты бар. Ошо биздеги азыр негизги өзгөчөлүк бул Кытайдан атайын келген волонтер Кытай мугалимдери менен тилди мыкты үйрөтүп, өзүнүн кесибин Кытайда барып окуп келген мүмкүнчүлүгүнө мындай мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Бизде ошо дагы бир өзүбүз бир жетишкендиктердин бири Кытайдагы мыкты университеттер менен түздөн-түз иштешип, келишимдер түзгөнбүз. Алардын бири ушул кече жакында эле биздин Ажо президентибиз барган Сиан шаарында жайгашкан Сиан Сиюан деп аталган университет. Ал университет менен 2+2 деген багытта иштешип жатабыз. Биздин багытта окуган студенттер ал жака 2 жылга окууга барышат. Бизде 2 жыл окуйт, ал жакта 2 жыл окуйт. Окууну бүткөндөн кийин 2 жактын тең дипломун алат. Ошондой эле доогор бизде дүйнө жүзүндөгү QS рейтинг боюнча адашпасам 56-чы орунда турган Шанхай Цзаотун университет деп аталат. Ал менен дагы 2+2 багытында иштешебиз. Бизде 1 жыл окуйт, 2 жыл ал жак, 2-3 курста ал жакта окуйт, 4-тө бизге келет. Окууну бүткөндөн кийин алар ошо студенттерибиз 2 окуу жайынын дипломун ала алышат. Биздеги багыттардын контрагы менен тааныштырып өтсөм, бизде ошо IT адистиктери, программалык инженерия деп аталган багытта контракт 32 000 сом, 4 жыл окушат. Жана ошондой эле бизде лингвистика багыты бар. Анда да 32 000 сом. Бакалаврда ошо Кытай таануу адистигинде 30 000, жана филология багытында 27 860 сом. Филология багытында негизги тили англис тили, кошумча тили Кытай тили болот. Же болбосо негизги тили Кытай тили кылып, кошумчасын англис тили кылып окуса дагы болот. Бизде мамлекет тараптан бюджеттик орун каралган эмес, бирок биз ошо студенттерди бизге тапшыргандан кийин, 1-курстан кийин ошо Кытайга бюджетке окууга жөнөтөбүз.